Соңғы сааттарынға алынған орчунду окуялармен таанышып алыңыз. Ал кабарлардын мазмуну төмөндөгүдөй. Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келген президенттер алгач өзүнчө жолугушууда. Кыргызстан Казакстандай болуп латын арибине өтүүгө даярдык көрө башташы керек. Мындай демилгени көтөргөндөр бул мезгил талабы дешүүдө. Бул канчалык реалдуу жана башка суроолорубузду талкуубуздан көрүңүз. Бүгүн ошондой эл аралык инновациялык технологиялар университетинде бош орундар жарманкеси жана билим берүү көргөзмөсү өтүүдө. Маалымат боюнча бул иш-чаралар жумуш берүүчүлөр менен практиканттар жоксо жогорку окуу жайды бүткөн адистер жолугушуусуна шарт түзмөкчү. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул, кутман күнүңүз менен маанилүү делген кабарларды жөн гана сунуштабастан, алардын ар тараптан талкуулоо менен назарыңызга сунуштайбыз. Адегенде дүйнө кабарларына баштасак, Америка Түндүк Кореянын өзүктүк куралды дагы сынай турган болсо жоо беретинде сокку болоорун эскертти. Твиттер социалдык түйүндө калтырган Дональд Трамптын билдирүүсүнө таянсак, Пхеньян өзүнө дайыма көйгөй жаратып жатканын белгилеген. Ошондой эле Кытай жаатта колдоого алса жакшы болоорун билдирет. Эске салсак, Түндүк Корея бийлиги маал-маал менен баллистикалык ракета сыноосунун ийгиликтүү болгон расмий маалымат каражаттар аркылуу кабарлап келет. Буга чейин Түштүк Кореянын коргоо министрлиги ракета Жапон деңизи тараптуу көздөй 500 чакырым аралыкка атылганын маалымдаган болчу. Ошондой эле Түштүк Кореялык аскерлердин болжолунда сыноодон өткөн орточо радиусдагы Родон баллистикалык ракетасы болушу мүмкүн. Пхеньян болсо баллистикалык ракетаны сыноодон өткөргөнү тууралуу кабарлар президент Дональд Трамп менен Жапониянын премьер-министри Синдзо Абенин жолугушуусунда дагы туура келген болчу. Түндүк Кореянын бул аракетин НАТО, Евробиримдик, АКШ жана Жапония Түштүк Корея бийлиги сынга алган. Азыркы тапта аларча мамлекеттик резиденциясында жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтүүдө. Буга чейин кабарлангандай, саммитке Алмазбек Атамбаев, Армения президенти, Беларусь жана ошондой эле Казакстан, Орусия президенти Владимир Путин, мындан тышкары Молдова республикасынын президенти катышууда. Аларча мамлекеттик резиденциясында мамлекет башчыларын президент Алмазбек Атамбаев тосуп алды. Жалпы сүрөткө түшкөндөн кийин делегация башчылары жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалык алдында тар чөйрөдө өтө турган жыйынга катышуу үчүн залга бет алышкан. Кыргызстан быйыл бул ЯЭПтин жогорку Евразия экономикалык кеңеши, ошондой эле өкмөт аралык Евразиялык кеңеш, Евразия экономикалык комиссиясын төрагалык кылууда. Жыл башындагы жыйында президент Алмазбек Атамбаев уюмдагы бизнес, инвестиция саясаты, эмгек мигранттарынын пенсия менен камсыздоо, ошондой эле соода өнөр жай кызматташтыгы, ыңгайлуу жол саясатын иштеп чыгуу зарылдыгын айтты. Бүгүнкү жыйында катышуучулар жогоруда айтылган демилгелердин ишке ашуусун, ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүндөгү жаңы көйгөйлөрдү талкууга алышты. Кошумча иретинде айта кетсек, Казакстан Кыргызстанга ЯЭП алкагында жардам берүүнү улантаарын Бишкектеги саммитинде Казак президенти Нурсултан Назарбаев айтты. Айтымда Казакстандын бул биримдик менен сырткы товар алмашуусу быйыл 2 айда 37%га өссө, Кыргызстан менен 41%га жогорулаган. Ошондой эле бул өсүштү сактап калуу зарылдыгын белгилеп, өнүүгө карай тоскоолдуктарды жою керектигин кошумчалады. Өз кезегинде Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында айыл чарба багытын өнүктүрүүгө кадамдарды жасап жатат. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаев Бишкекте өтүп жаткан ушул саммитте дагы ачыктады. Кошумчалай кетсек, Орусия менен Казакстан ветеринардык, ошондой эле фитосанитардык көзөмөлдө орнотууда көмөк көрсөтүп жаткан белгилеп өттү. Бул үчүн ыраазычылыгын дагы билдирди өлкө башчысы. Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлар менен берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо маалында жеке менчик каналдардын үгүт иштерине катыштырбоо сунушун демилгелеп жатат. Эмне үчүн мындай маселе көтөрүлүп жатат? Кесиптешим Мирлан Айталы менен ушул маселенин тегерегинде маалымат алсак. Мирлан, менимче бул жеке телеканалдарга тыюу салынышы жана үгүт иштерин тыюу салынышы алда күтүлүп жаткан президенттик шайлоого карата болсо керек. Бирок ушунса дагы бул эмнеге байланыштуу экендигин түшүндүрүп бересизби? Ал жактагы расмий өкүлдөрү кандай жооптор менен, эмне менен түшүндүрүп жатышат? Саламатсызбы, Айгерим. Ооба, бул жакында күзүндө боло турган шайлоого байланыштуу дегендер бир кептер бар. Негизинен демилгечинин тагыраак айтканда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаеванын айтымында талапкерлердин, шайлоого катыша турган талапкерлердин же партиялардын мүмкүнчүлүктөрүн бир тең кылуу максаты бар.
анткени акчасы көп, капчыктуу мындай талапкерлер, акчасы азыраак талапкерлерге караганда мындай мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот деген ойду айтып жатат. Биз телефон менен байланыштык эле, Гүлнура Журабаева менен ошол интервьюну сунуштап кетсем. Жеке телеканалдар деле биз деле ошондой үгүт жүргүзүбүз келет десе, анда алар деле бирок акчасыз биз ошол эфирный убакытты деген эфирный убакытты чучу кулак менен ар бир кандидатка берип, ошондой үгүт жүргүзсө болот да. Үгүт адилеттүүлүк болот. Ар бир кандидаттын акчасына карабай бирдей шарт түзүп өткөзсө болот. Ушуга кошумчалай кетейин, Гүлнара Журабаеванын кечиресиздер айтуусу боюнча бул чет өлкөдө дагы болгон көрүнүш деп эсептейт. Тагыраак айтканда Жапониянын тажрыйбасын алып ошо менен демилгени ошо менен колдоп жүргөнүн айтат. Ерлан, демек Жапонияда дагы ушундай шайлоо маалында жеке телеканалдар, ана мамлекеттик телеканалдар деп экиге бөлүнүп үгүт иштерине карата дагы эки жаатта болгон мисал бар экен, ошону айтып жатасыздар сиз. Ерлан, буга карата журналисттердин өздөрү кандай сөздөрүн айтып жатат, кандай кабылдаштын ушундай демилгенин көтөрүлүшүнө карата? Медиадистер, журналисттер бул кабарды чоң жаңылык катары кабыл алып жатышат. Кээ бирөөлөрү шок деп дагы мындай шокто болуп калдык бул жаңылыкты уккандан кийин деп дегендери да бар. Кээ бирөөлөрү сөз эркиндигин басмырлоо деген дагы баамдарын айтып жатышат. Негизинен ушул тема тууралуу биз эл аралык уюм Интерньюз сыяктуу медиа-адистерден бириси Өмүрбек Сатаев менен сүйлөштүк эле, ошол үзүндүнү сунуштап койсом. Бул жерде бөлбөш керек. Бул бир топ эле ушу телерадио компаниялардын экономикасына зыян келтирет деп ойлойм. Бул демилге менин оюм боюнча ушу биздин мамлекеттик эмес телеканалдардын укугун тебелейт деп ойлойм. Берлан, дагы бир суроо, менимче мындан бир нече жыл мурун ошо саналуу телеканалдар элге маалымат жеткире турган болсо, учурда алардын саны көбөйгөндөй. Анан учурда жалпысынан деле ушул жеке каналдар деп бөлүнүп жаткан соң Кыргызстанда көп бекен, көп болсо саны канча экен дегеле ушул тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Рахмат сурооңузга. Туура айтасыз. Кыргызстанда 2010 жылдан баштап эле телеканалдардын саны көбөйгөн. Азыр эми мына 15 майда санариптик берүүгө өткөндөн кийин телекөрүүчүлөрдө биздин жарандарда тандоо ыкмасы дагы жакшыртылат. Ушуга кошумча кылып айтып кетейин, кээ бир телеканалдардын ээлери баарыбызга эле маалым, же саясатчы, же мындай капчыктуу адамдар. Ошол үчүн бул демилге ушу президенттик шайлоонун астындагы бир иш-чара деп адистер ошондой божомолдоп жатышат. Рахмат сизге. Биз менен кесиптешим Ерлан Айталы болду. Мамлекеттик ипотекалык кечиресиздер, Борбордук шайлоо комиссиясы сунуштап жаткан жеке каналдар шайлоо маалында үгүт иштерин жүргүзбөшү керек деген маселени тегерегинде маектештик. Белли кетсек, негизи талапкерлер жеке менчик телерадио компаниялар аркылуу акчасын төлөп көп үгүт жүргүзсө, айрымдарында мындай мүмкүнчүлүк жок экенин жөө келтирип жатышат Борбордук шайлоо комиссиясы. Бирок ошол эле кезде БШКнын кээ бир мүчөлөрү мындай сунушту да кабыл алууга каршы добуш беришиптир. Алардын айтымында бул шайлоочулардын жана талапкерлердин тандоо укугун бузат деген дагы пикирлерин жөө келтиришкен. Айтор, бул теманын алкагында биз сөзүбүздү уланталыктап турабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Шембай Кадырбеков 11 каналынын түз эфирине конокко келген болчу. Шембай мырза, кош келипсиз биздин студияга. Биринчи эле суроо, албетте сиз бул баягы демилгени көтөрүп жаткан жанагы орган Борбордук шайлоо комиссиясында кезинде да сиз иштеп кеткенсиз, анын ичиндеги баягы ашкынаны да жакшы билесиз дегенде ошондон алам суроо, дегеле азыркы ушул жеке канал, анан мамлекеттик канал деп экиге бөлүнүп жаткандыгына кандай көз караштасыз? Пикириңиз кандай бул жаатта? Ой, жакшы, бирок философиясы кичине башкача болуп атат да. Кеп шайлоодо атаандаштарга тең мүмкүнчүлүк бериш керек деген сөз айтылып атат да.
бул маселе келгенде ар бир адамга бул мамлекеттик телеканал болобу же радиостанция болобу же жеке менчик телеканал болобу буга бөлбөш керек дагы ар бир инсанга талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк бериш керек. Мында теңири тескери башкача философия менен алып келиш керек. Мисалы жанагы баннер, плакат, слакат дегендердин баардыгын жокко чыгарып, анан шайлоо убагында жана той берип, концерт коюп, ошентип атпайбы? Алардын баарын токтотуп, бул ойду башкача кылыш керек дагы. Талапкерлерди кайсы гана телеканалда болбосун, талапкерлер бирден эки кишиден кем эмес, ар бир эмеде диалогко, диспутка, анан кийин бири менен жанагы тематика боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы бир теманы ар бир чарба боюнча кум төр маселеси болобу, айыл чарбасы болобу, медицина болобу, маданият болобу, ошо тема боюнча эки болобу үч талапкерлердин арасында ошонун ой пикирин талаш тартышын көрсөтүш керек элдерге. Өз учурунда Петр Первыйдын бир указ чыккан экен. Мындан ары баярлар жазма түрүндө эмес, ооз-эки мага доклад кылсын, мен алардын башында эмнеси бар экенин көрөйүн дегендей да. Ошондуктан биздин шайлоочулар ошол эле талапкердин капчыгы чоң болобу, өзүнүн бай болобу, же кедей болобу, ал эмес аң сезими кандай экен, Кыргызстандын келечегин чече турган маселелерге ою кандай экен деп диспуттан, талаш тартыштан кимдин кандай экенин билет да. Мына илгери жанагы одномандатный парламент болгондо эми үчүн кыйын суурулуп элдин арасынан кыйын депутаттар чыккан. Эми үчүн дегенде элдин арасынан кыдырып жүргөндө ар бири өзүнүн аң сезимин айтып, талаш тартышып, шайлоочулардын айткан суроолоруна жооп берип атып, ошондон угуп отуруп элдер тандап, эл өзү негизи тамырчы болот, туура тандаганга мүмкүнчүлүктөрү болот. Мына ошондуктан телевидениядан кайсы гана болбосун, жеке менчикпи же мамлекеттик болобу, дебат негизинде гана болсун деген сөз болуш керек дагы. Анан кийин эгерде райондордо болобу, областтору, айылдарда болобу, аякта дагы Борбордук шайлоо комиссиясынын календарынын негизинде түзүлгөн жерде жолугушуп дебаттарга катышыш керек. Бул маселе келгенде телевиденияга жакшы болот эле, элдин баары да көрүп. Мына ушундай философия алып келсе, анда НТС-те болобу, силердин телевиденияда болобу, башка сентябрда болобу, бирдей мүмкүнчүлүк барына болот. Бирок ошол эле кезде тыюу салыш керек. Өзүнчө чыгып, өзүнүн жанагы оюн, пикирин айтып, мен убада бергенге мүмкүнчүлүк бербеш керек деп бир гана дебат болуш керек. Мисалы, бир талапкер мен муну кылам, тигини кылам деп жана убадаларын берип турса, экинчи эле талапкер аны ордуна отургузуп коет. Кой, аны кандай кыласың деп. Мисалы, кумтөр маселесине келгенде эле бирөө мындай кылам десе, экинчиси жок, андай мүмкүнчүлүгүң жок деп. Мына ошондо элдер акыл сезимине карайт дагы баа берет. Анан кийин теледебаттарда атаандаштар чымчы өтүшөт, каталар болсо ошону айтып коюшат, анан бири-бирине да суроо беришет. Айтор мына ушундай формулировка менен, философия менен алып келсе, келечек келе турган жогорку кеңеш болобу, президенттик шайлоодо анда тең мүмкүнчүлүк болот. Шимай мырза, мисалы сиздин азыркы кесиптештериңиз же болбосо экс кесиптештериңиз деп айтабыз, Айтор, алар жанагы капчык же болбосо каражат жагына байланыштуу деп жатпайбы, жогорудагы демилгени. Кандай чынында эле ал жакта баягы ушу президенттик шайлоого талапкер боло турчу адам албетте жанагында шайлоо фондуна акча берип жатат, бирок ошол эле учурда аларда дагы жанагындай бир гана дебат менен сиз айтып жаткандай уюштура турган болсо, баягы өзлөрүнүн жеке программасын толук калың элге жеткирүүгө жанагындай мүмкүнчүлүк азайып калбайбы дегеним да. Балким аларга да тандоо кененирээк болушу керектир. Программа, талапкердин программалары коёндой окшош бири-бирине. Баардык асмандагы жылдызды алып келип силер баарыңарга берем, проценттик аз чок кредит берем деп убадаларды берет, анан жанагы президент болгондо же депутат болгондо баары унутулуп калат. Бул жерден шайлоочуларга эмне керек? Алардын аң сезими кандай экен? Мисалы, айыл чарба маселесин алалы, же маданият, ошоду көйгөйлүү маселелерди кандай чечейин деген ою бар экен деп. Мына ошолорду угуп отуруп элдер тандап алат өзүнүн. Эгерде бүгүнкүдөй калып калса, анда башкача болуп калып атат. Мына эмне үчүн бүгүн талапкерлер урганда элдин арасынан айтып атат, Бабанов Эмирбек утуп алат. Эмне үчүн десе, анын өзүнүн НТС деген телевидениясы бар, акчасы көп. Ошондуктан жанагы Төрөбаев башкалар ута албайт деген да элдердин арасында сөз болуп атат да. Мына ошондой мүмкүнчүлүктү жок кылыш керек дагы. НТСте ошол эле Төрөбаев болобу, Адаха Мадумаров болобу, же Сариев болобу, ошол Бабанов болобу, силердин телевидениеда дебаттан ар бир маселеге оюн пикирин айтат.
Шеме мырза, дагы бир суроо, учурда мисалы жана сизге күт иштерине байланыштуу сөзүңүздү айтып кетпедиңизби? Азыркы учурда эми расмий түрдө ушундай президентке талапкер катары аттанып жатам деген айрым саясатчылар учурда жерлерде мисалы жанагындай жергиликтүү эл менен жолугушуп, дагы деле аларга баарылашуу же өзүнүн программаларын тааныштыруу өңдүү жолугушуулар болуп жатыптыр. Деги эле сиз баягы ошол борбордук шайлоо комиссиясында иштеп кеткен адам катары ошол мыйзамга келе калганда бул эч нерсени бузбай эле турабы, же аларга мындай учурда ага чейин деле баягы үгүт иштери баланча күндөн баштап жарыяланат деп расмий айтылбаганга чейин деле ошондой жолугушууларды өткөрө берсе болобу? Үгүт ичүү уже бүгүн башталды. Көчө күнү башталды. Мына талапкер болуп көрсөткөндөр азыр айлалдарды кыдырып атат. Майрам учурунда өздөрүнүн тиги каалоолорун айтып атат. Айтор шайлоого чыгып президент болом, депутат болом деген шайлангандан кийин эртеси күнү эле жанагы үгүт иши башталат. Бирок бул жерден жанагы бизде көп азыр жанагындай тыюу салынбагандан кийин көп убада берүү, иш сатып алуу добуштуу ушундай маселе кетип атат да. Өзгөчө жанагы пропорциональный система, партийный система болгондо жанагы талапкерлер акча менен өтүп аткан себеби ошондо болуп атат да. Элдер кимди шайлап аткан экен, жана тизменин артында ким бар экен билбей калып атат да. Мына ошондуктан жанагындай дебат, анан кийин мындай бир подсознание деген түшүнүк бар. Адамдын жанагы аң сезиминен дагы ички аң сезими болот. Мисалы базар магазинге барганда Coca-Cola турат дагы же Pepsi-Cola турат. Эмне үчүн Coca-Cola'ны сатып алып атабыз? Эмне үчүн рекламадан Coca-Cola көп чыккан үчүн ошону сатып алып атабыз. Аң сезимдин ички аң сезимине өтө таасир этет. Мына ошондойлордон алыс болуш үчүн жанагындай бир гана дебат плакаттарды аз кылып жанагындай элдерге чыгып өзүнүн ой пикирин айта турган мүмкүнчүлүк болуш керек. Анан дагы бул мыйзамды өзүңөр билесиңер, кыргыз тилинен жанагы экзамен берип атканда ал жерде эң негизги талап ошо кыргыз тилинде өзүнүн программасын айтат. Ошондо өзүнүн келечекте президент болом дегенде эмне программасы бар экенин ошондо айтып алат да, кыргыз эли баары тең угуп калат. А бирок программалар айтып аткан коёндо окшош деп. Бүгүнкү болуп аткан турмушка анан кийин ал жерден дагы эл бири-бирине жанагы мурунку иштеген жумуштарынын кандай кемчиликтери ошону айтылып калат. Ошондо элдер да угуп калат. Бул жагына келгенде жакшы болот эле. Шеме мырза, дагы бир соңку бир суроомду берип өтөйүн. Мына сиз кантсе дагы бул кызматта иштеп кеткендиктен азыркы ошол жана президенттик шайлоого карата даярдыгы учурда кандай өзгөрүүлөр бар экен, мурдагыларга салыштырмалуу биле алдыңызбы? Учурдагы Боршайкомдун өзүндөгү жана ошол эле сиз айткан жана бул сунуш катары ошол сиздин сунушуңузду жеткирдиңизби, балким сиздин бага пикириңизди кабыл алыштыбы дегендей? Бул жагына келгенде мыйзам жазылды. Азыр Аалам партиясы, Арнамыз партиясы дагы 2-4 башка партиялар дагы элге жана мен айтып аткан ойду мыйзам түрүндө жазылып, элден кол чогултканга азыр шарт түзүп, андан кийин жогорку кеңешке элдин демилгеси катары алып чыгалы деген ой болуп атат. Эгерде эл колдоп берсе, 10 миң деген добуш чогулса, жогорку кеңешке жанагы өткөрүп берет дагы. Эгерде жогорку кеңеш кабыл алса, жанагы мен айткан ойлорум бар тең турмушка ашып калышы мүмкүн. Рахмат сизге пикириңизге. 11 каналдын түз эфиринде Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков болду. Биз берүүбүздү улантабыз. 11 каналда калыңыз. Кыргызстан Казакстандай болуп латын арабине өтүүгө даярдык көрө башташы керек деген демилгени депутаттар көтөрүшүүдө. Алардын баамында коңшу мамлекеттер буга чейин эле латын алфавитин колдонуп келген. Ушундан улам Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жыл аягына чейин казак алфавитинин латынча бирдиктүү стандартын кабыл алууну тапшыргандыгын баса белгиленгенин алар мисал келтиришүүдө. Эске салсак, бир нече күн бурун Назарбаев президент жаңы алфавитта окумуштуулар коомчулуктун пикирин эске алуу менен иштеп чыгып, 2018-жылдан баштап тактап атканда туура 1 жылдан кийин ошол алфавитти окутуп үйрөтө турган адистерди даярдоо, латынча окуу китептерин чыгаруу зарылдыгын билдирген эле. Учурда кириллицаны колдонгон Кыргызстан латын арабинин өтүүсүнө катардагы шаардыктар кандай карашат? 11 каналынын кабарчысы алардын пикирин дагы билип көрүүгө аракет кылды. Бул вопрос эртерээк го дейм. Биздин экономиканы көтөрүп чыга албайт. Биз өзүбүзгө жанагы китептерибиз, окуу куралдар жетпей жатса, анан каяктагы? Это вот түбүндө илгери бир илгерки үмүт, илгерки план десек болот да, так азыр. Бизде азыр экономика начарыраак болуп атпайбы? Анан
касты турайын деп карганым бут сынат болуп канча экономика башка жагынан жылыш болбой атса анан эмне кереги бар азыр өтүпчү. Мен өзүмдүн жеке оюм ошондой да. Билбейм, өзүбүздүн эле тилибизче эле неме кылсак жакшы болот эле. Потому что биз өзүбүздүн кыргыз тилибизди билбей туруп кайсыл зачем ал кереги жок, мне кажется. Я против. Прям алфавит, латинский алфавитти киргизебиз деппи? Анда биздин тил эмне болот энди? Кыргыз тилибиз өзү эле страдать этип атса бизде кыргыз тил. Латын тилин киргизип койсо такыр эле жоготуп. Ошо латинский даже алфавитти киргизген менен баары бир деле. Мисалы мен терс эле көз караштамын аган. Бул албетте шаардыктардын пикирлери болду. 20-чы кылымдарда Кыргызстан латын алфавитин колдонуп келген, эми 2040 жылдан баштап ушул каалайбызбы, каалабайбызбы латын арабине өтүш керектигин айтышууда айрым депутаттар. Биздин Мурас фондусунун жетекчиси Кыргыз тилин дүйнөлүк желедеги Google Translate кызматынын кошуусуна чоң салым кошуп келе жаткан Чоробек Садамбек биздин мына ушул конокто. Чоробек мырза менен да ушундай сунушту ишке ашыруу канчалык реалдуу экенин туурасында сурап көрөлүк деп турабыз. Чоробек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Сиз кыргыз тилинин башка тилдерден бакалбай замандын талабына ылайык жүрүп жаткан жана агымга кошулуусуна чоң салым кошуп келатасыз. Ушуна улам канча жылдан бери ушул кириллицаны колдонгон Кыргызстандын ушул кайсы бир жылдары дейлик, эми латынга өтүш үчүн да канчалык натыйжалуу деген суроону сизден сурайын деп турам. Жендеме маселени көп өңүттөн караса болот. Бирок биз карап көрсөк, ошол эле жанагы 1928-40 жылдары кыргыз тили ошо латын тамгасын колдонуп жазганы белгилүү да. Азыр суроо салып көрсөк, эмне үчүн ошо кезде араб тамгасынан түз эле кириллик тамгасына эмес, алгач латын тамгасына өткөн деп сурасак, бизде жооп, демек ошол латын тамгасы түрк тилдүү элдердин сөздөрүн кагазга түшүрүүгө көп ыңгайлуу деп табылган да. Ошондуктан бул жагынан алып караганда негиз бар деп ойлойм. Түшүнүктүү. Негизи бул процессти ишке ашыруу кандай деп ойлойсуң, машакаттарды жаратышы мүмкүнбү? Мисалы ошол эле канчалаган мисалы иретинде айта кетейик, китептер кайрадан басылып чыгышы керек деген мисалы дароо эле ошону эстесек болот. Эгер албетте ошол окуучулардын окуу куралын эске алганда да, дагы кандай деп ойлойсуз? Эми бул жөнөкөй иш эмес. Бул кооптонуу негизи туура деп ойлойм. Анткени мисалы үчүн мына азыр жар салган ошол Казак өлкөсү өздөрүнүн латын тамгасына өтүү программасын 115 миллион долларга баалап жатышат да. Бул биринчиден, экинчиден бизде мисалы үчүн ошол эле Өзбек Республикасындагы латын тамгасына өткөн канча жылдан берки тажрыйбасы бар. Мына былтыр эле ошол боюнча бир серептер болуп карап көрсөк, Өзбекстанда мектеп окуучулары латын арабинде, латын тамгасында окуп, билип үйрөнгөнү менен улуу муундагы кишилер дале болсо кириллик тамгасын колдонуп, мисалы үчүн Өзбек өкмөтүнүн жазуу тилинде ошо негизинен кириллик тамгасы дагы эле болсо колдонуп келаткандыгы негизи жакшы жемиш бербегенин да айтып атышат да. Бул жагынан алып караганда түрк тилдүү элдердин тажрыйбаларынын ичинде ошо мындай ийгиликтүү өтүп, ийгиликтүү колдонуп кетти деген бул эми Азербайжан тили болуп жүрөт. Алар өз убагында эле 1990-жылдар башташкан экен. Эгер бизде алып карай турган болсок, менин оюмда бизде азыр мисалы үчүн латын тамгасын түз киргизип баштоо бул кошумча бир кыйынчылыктарды жаратылышы мүмкүн. Эмне дегенде бизде азыр кыргыз тили биздин иш тили болгон жок да. Иш тили дегеним эми жана иш кагаздарын жүргөн документтердин тили болгонго али жетише алган жок. Эми ошол кыргыз тилинде иш кагаздарын жүргүзгүлө деген талап коюлганда, биженде мына мен бул талкууларга катышып жүрөм. Көп эле ар дайым эле элдин өзүнүн көңүлү жоктугунан да ойлойм. Улам бир маселени ойлоп табабыз. Мына биздин ошол орус тилдүү атуулдарыбыз деле дайым эле айтып келет, андай курс жок, мындай курс жок, окуганга эч кандай шарт жок деп эле. Эми ошондой эле нерсени биздин эле кыргыз тилдүү, бирок орус тилинде сүйлөп калган атуулдарыбыз деле көп айтат. Ошондуктан эгер биз азыр ошо учурдагы кыргыз тилин иш тили кыла албай, ошонун маселесин чече албай жатып, анын үстүнө да
дагы кайра эми латын арабин тамгасында жазып үйрөнүп баштап алсак, менимче чоң эле ботко болот да. Бизенде азыр 1000 себеп болуп атса, кыргыз тилине өтпөгөнгө 2000 себеп пайда болот да. Ошондуктан өтүш керек. Бул туура нерсе, бирок муну туура кылыш керек. Анткени бизде да тажрыйба бар. 2004-жылы биз орфографияны өзгөрткөнбүз. Ооба. Анан ал орфографияны эл кабыл албай, кайра 2008-жылы эски орфографияга кайтканбыз. Ошондуктан бул кыргыз тилинин орфографиясын, бул тамгаларын реформалаш керек деген эле көбүн учурда ошол биздин тажрыйбага шилтеме болот. Ал ийгиликсиз болгонун айтылып келет да. Бул негизи туура, анткени ооба ийгиликке жеткен жок, эл кабыл алган жок. Менин айтайын дегеним, биз эгер латын тамгасын өтөбүз десек, ушундай баягы ара бөк калган бир реформаны баштап алып, өзүбүз чайналып, элди да чайнап, орто жолдо калбасак дейм да. Ошондуктан менин оюмча биздин биринчи маселе бул азыркы күндө кыргыз тилин иш тили кылуу да. Эгер ошону аткарып алсак, анда кандайдыр бир негиз түзүлөт, кор түзүлөт, ошонун негизинде андан кийин ойлонсок болот да. Жөнөк мырза, бирок сиз дагы ошол бир канча ошол эле жогоруда мен берип өткөн Google Translate ала турган болсок деле, ал жакта жасаган иштердин баардыгы деле акыбети кайтпай калат да турабы ошол эле? Жок, андан көз каранды эмеспи? Бул маалымат технологиялар азыркы компьютерлерде, смартфондордо жазылган иштерге сиз кирилликте жазасызбы, латынча жазасызбы, чоң деле айырмасы жок. Азыр ошол эле Google Translate бир эле учурда сиздин котормаңызды кирилликке деле ошону кайра транслитерация деп коет, латын тамгасында деле чыгарып бере алат. Мисалы үчүн жанагы биздеги окуу китептери жөнүндө айтып атпайсызбы? Анын баарын эгер биз сканерден өткөзүп текст түрүнө айлантсак, кириллик тамгасындагы, аны кайра эле ошол замат эле латын арабине өткөзүп коюш бул маселе эмес. Мындайча айтканда техникалык жактан маселе негизи аз. Мисалы үчүн жана казактар айтып атат, биз баягы китептердин баары окулбай калат дегенде, мисалы үчүн келинде бир 500 китептин тизмесин түзөлү. Ар бир казак сөзсүз окуй турган ушунчалык чоң баалуу китептерди. Ошолорду кайра эле анда кирилликте дагы латынчада басып чыгаралы деп. Ошондой эле жол менен биз деле барсак болот. Эми сөздүн чын-чынын айтканда, совет дövrүндөгү чыккан китептердин көбү бул эми баягы советтик реализм деген баягы таптык күрөшкө сугарылган китептер да, эми анын баарын кайра басып чыгарыштын мен чынында кажетин деле көргөн жокмун да. Негизги маселе андан көрө ушул чөйрөдө мындай болот да. Мына жана өзбектердин деле казактардын тажрыйбасын алсак, жаш балдар үчүн интернетте отуруп, ошол смартфондордун мууну деп айтсам, ошол смартфон муундагы балдар үчүн латын арабинде окуп иш алып кетиш маселе эмес да. Ошондуктан негизи мына казактар деле ушундай эле кылып атышат. Алар кошумча кирилликке кошумча латынчаны киргизип атышат да. Ошондой кылып койсок, бизде деле жаңы муун тарбияланат. Бирок мындай болбош керек да, азыр биз кирилликти токтотуп, латынчаны киргизсек кыйналабыз. Ошон үчүн кай бирде балким бир 5 жыл ичинде экөөнү тең параллелдүү түрдө колдонгонго уруксат берилсе, убакыт өзү деле көргөзөт, кайсынысы оңгой, кайсынысы ыңгайлуураак, кайсынысы жакшыраак экенин. Мезгил өзү көргөзөт да, ошого жараша иш план түзсө болот. Эң негизгиси, эгер биз чындап эле ошо латын тамгасына өтөбүз деп аракет кылсак, анда эң биринчи кезекте могу Казакстан кандай кылып 10 жылдык болобу, 15 жылдык болобу иш планды түзүп, канча акча керек болот, кандай иштер керек болот, кандай жаза алыш керек, ошонун баарын тизмелеп, так планын иштеп чыгып туруп, анан аракет көрүш керек да. Чүрөк мырза, бирок ошол эле жана Казакстанды мисал келтирип айтып өтпөдүңүзбү? Эмне үчүн анда баягы албетте латын арабин өтөбүз дегенде чоң процесс, эми узак эле убакыт алар даярданышты, бирок ошентсе дагы башка ошол эле сеп жаткан коңшу мамлекеттер, ошол эле Өзбекстан, Тажикстанды алып караганда, кайра эле жана кирилл тамгалары менен жазып жүргөн эске алганда, эмне үчүн азыр алар өтөлүп деп чечти да? Биринчиден эми казактар көпкө чейин дайынданып келишти. Техникалык жагынан буларды карап көрсөңүздөр, булар аябай дайынданышты. Мисалы үчүн буларда эми биздикиндей эле иш тили негизгиси орус тили болуп калган. Булар азыр ошо чоң көптөгөн сөздүктөрдү түзүштү, корпустарды түзүштү. Эми мындайча айтканда, булар иш тилин даяр кылып алышты. Азыр жанагы ошо казактардын серепчилерин окуп көрдүм, алар айтып атат, мисалы үчүн Казакстанда
ошо тил жагынан алып караганда элди 3кө бөлсө болот. Бул бири казакчаны билип, ошо казак тилинде иш жүргүзүп калгандар, бири эч качан дагы 3төн бири бул эч качан үйрөнбөй тургандар, дагы бир 3төн бири мен Казакстандан кетем дегендер да. Ошондуктан алып караганда бизде ошондой жанагы пропорция да үлүштөр түзүлсө, мисалы үчүн кыргыз тилинде иш кагаздары кыргыз тили баягы ошо иш жүргүзүүдө мисалы үчүн 50% бизде иш жүргүзүү кыргыз тилинде жүргүзөт деп айта алсак, анда даярдык болуш керек да. Эми сиз өзүңүз кыргыз тилинде же казак тилинде деле ошо иш жүргүзүүнү туура жолго кое албай жатып, анын үстүнө дагы латынчаны меңгизсеңиз, бул чоң маселе болот. Мындай чоң неме кылып, жана Азербайжандарды айттык, алар 90-жылы өтүп кетишкен, бирок аженге Түркия өлкөсүнүн чоң жакшы колдоосу болгондугун, жана алар ошол баягы саясий чечим катары кабыл алып, баягы чечкиндүүлүк менен маселени бир жолу чечип салышкан да. Бирок биз бир жерден Азербайжан өлкөсүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү бизге караганда аябай чоң экендигин эске алышыбыз керек. Ооба жакшы тилек, бирок бул деле финансылык каражатты талап кылат. Андан сырткары ошол бир негизге барыш керек да. Биз өзүбүздүн кыргыз тилиндеги иш тилибиз азыр толук кандуу мындай калыптанып бүтө электе. Ошону бүткөрүшүбүз керек биринчи. Рахмат пикириңизге, Чорбек мырза. 11 каналынын түз эфиринде студиясында Чорбек Садамбек болду. Биз бир эле өтсөк, талкууга алган темабыз Кыргызстан 2040-жылдан баштап ошол латын арибин өтүш керек деген айрым депутаттардын демилгеси туурасында сөз кылдык. Эске салсак, ошо бир күн мурун биз Казакстан туурасында дагы ушундай маалыматты окуган элек. Тактап айтканда, алар ушул процессти жыйынтыктап, жакын арада ошого тиешелүү багы китептерди тигиле бул латын арибине өтүү боюнча процесстерди тездетүү боюнча Нурсултан Назарбаев тиешелүү органдарга тапшырма берген эле. Биз болсо бери улантабыз. Жергиликтүү жаңылыктар менен бүгүн эл аралык инновациялык технологиялар университетинде бош орундар жарманкеси жана билим берүү көргөзмөсү өтүүдө. Маалымат боюнча бул иш-чаралар жумуш берүүчүлөр менен практиканттар, ошол эле жогорку окуу жайын бүткөн адистердин жолугушуусуна шарт түзөт деп айтылат. Чет өлкөгө иштеп келүүнү каалагандарга гана маалымат берилет. Ошондой эле жарманкеде жогорку окуу жайларынын факультеттери жана адистиктери карьералык өсүүнүн пайда болушу, ошол эле студенттердин кызыгуулары, анан дагы башкалар тууралуу маалымат алмашуу каралган. Бүгүнкү ярмаркага 3,5 миңге жакын жумуш орун коюлуп атат. Мунун 1,5 миңи Россия Федерациясынан келген бош орундар, 2 миңге жакыны бул жеке агенттиктер аркылуу кандай жумуш бош орундар бар, ошолордун бардыгын бүгүн таанышып алсаңыздар болот. Швея маселесинде дагы бир топ жылыштар болду. И мындан ары дагы болот. Мен мына жакында Россия Федерациясында болгондо Швеяда иштеген кыздарыбыз менен бизде иштеген Швеянын кыздарынын айырмасы 3,000–4,000 эле эмгек акысына разница бар экен да. Соңку сааттарга алынган жаңылыктар менен бөлүштүк. 11 каналында кетип жаткан бардык кабарларды сиздер 11 чекит KG сайттан дагы көрө аласыз. Ошондой эле Facebook, Twitter бардык социалдык түйүндөрдө каналдын жаңылыктары жайгаштырылууда. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.